Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Тед деген миллиардер адам кайсы бир мейманкананы акмалап жүргөнүн көрөбүз. Акмалап жүргөнүнүн себеби ал аялы жөнүндө бир ачуу чындыкты билип калган болот. Көрсө ошол мейманканада анын жаш аялы Дженнифер ойноштук кылып, башка жигит таап алганбы айтор ошону менен эле эс алып көңүл ачып жаткан кези болчу. Тед аялын жана анын жигитинин жүздөрүн даана көрүп, алар бассейнде жүргөн кезде билинбестен үйдүн ичине кирет. Тед ал үйгө эмне үчүн киргени белгисиз айтор бир аз убакыттан кийин кайра чыгып эле жок болуп кетти. Кеч кирген мезгилде Дженнифер үйгө кайтып келип, бурулушта турган Тедди көрүп эле чочуп кетти. Анда Тед эч сыр билдирбей эле аялы менен саламдашып, бүгүн жумуштан эрте чыгып, эрте келип калгандыгын айтат. Анан да Тед аялына дароо эле узак сөздөрүн баштап, бүгүн анын жүрөгү аябай ооруп жаткандыгын айтып, сөз учугун чыгарып баштаса эле Дженнифер бардыгы жайында эмес экенин түшүнө баштайт. Тед болсо бардыгын ачык айтып, Дженнифер бүгүн ким менен жүргөндүгүн бардыгын көргөнүн айтып берсе, Дженнифер Тедден кечирим сурап, мен бул нерсени буга чейин эле сага айтышым керек эле. Бирок канчадан бери айта албай жүрдүм. Анткени мен сени сүйбөй калдым, бардыгы бүттү окшойт деп айтса, Тед буга чейин эле бүт бардыгын ойлонуштуруп койгонбу айтор тапанчасын алып чыгат да, аялын бир көз ирмемде эле башка атып өлтүрүп салат. Тапанчанын үнүн укканда Теддин бакча караган кызматкери жетип келип, үйгө киргенге аракет кылып баштаса, Тед аны коркутуу үчүн бир канча жолу тапанчадан ок чыгарат. Анда бакча кызматкери дароо эле ары качып барып, полицияларга чала баштады окшойт. Тед болсо Дженнифердин денесин башка бөлмөгө сүйрөп барып, гильзаларды да чогултуп ошол бөлмөгө алып барып таштайт да, кийимин чечип өрттөп, жуунуучу бөлмөдөн жуунуп чыккандан кийин беймарал эле отуруп алып полицияларды күтүп жатканын көрөбүз. Көп өтпөй ал жерге полициялар жетип келишип, полициялар менен кошо ал жерге детектив Рот дагы келет. Көргөнүбүздөй Рот дал эле жанагы Дженнифердин ойношу болчу. Ал бул жерде болгон окуя менен кабардар болгондон кийин, бул жолку курмандык анын сүйүктүүсү болуп каларын албетте эч эле ойлогон эмес. Ал дароо эле Теддин үйүндөгү телефонго коңгуроо кылып, жабырлануучу тирүүбү деп сурап, Тедди сөзгө тарта баштайт. Анда Тед Ротко үйгө өзүң жалгыз кир сүйлөшөлү деп айтып, үйгө жакындап барган Рот эшиктен шыкаалап карап, колунда тапанчасы менен турган Тедди көрөт. Рот дароо эле Тедге тапанчаны таштоого буйрук берип, Тед болсо Ротко сен ичкериге кир, андан соң экөөбүз тапанчаларыбызды биргеликте таштайбыз деп айтат. Рот макул болуп үйгө кирип тапанчасын таштап, Тед дагы тапанчасын таштагандан кийин, Рот нары жакта жаткан анын аялын көрөт. Роттун берген бир канча суроолоруна Тед какшыктап жооп берип, Рот болсо акырындап жанагы аялдын жанына жакындап барып, сүйүктүүсү Дженнифер экенин көрүп таң калып калат. Дароо эле ал тирүү болду экен деп текшере баштаса, Тед кайрадан тапанчасын алып анын жанына басып келет да, Ротко дагы бир жолу какшыктаган сөзүн айтат. Роттун абдан ачуусу келип кетип, тездик менен Тедге жетип барып, ага күч колдонуп ур токмокко ала баштайт. Аңгыча болбой полициялар да кирип келишип, өзүн кармай албай калган Ротту токтотушуп, Теддин колуна болсо кишенди тагып алып кетишет. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин бардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ал эми кийинки көрүнүштө биз жаш прокурор Питчу менен таанышабыз. Анын чындыгында шыгы жана жөндөмү күчтүү болгондуктан, өз ишин жакшы аткарып, дээрлик 90% ишинде ийгиликтер коштоп келет. Канткен күндө дагы ал азыркы учурда бул жумушунан тажап турган кези. Анткени тапкан акчасы аз болуп жаткандыктан жашоо тиричилигине жетпейт. Бул жолу ага жакшы бир сунуш түшүп, эми ал жактоочу болуп иштеп кетмекчи болуп калды. Чынында жактоочунун акчасы бул ишиникине караганда кыйла эле көп эле. Ошентип ал ушул жуманын аягында ишин толугу менен өткөрүп берип, жаңы жумушуна жаңы дем күч менен аттанмак. Дал ушул мезгилде аны жетекчиси өз бөлмөсүнө чакырып, сен негизи биздин жумуштан кетпей эле койсоң болмок. Өзүң билесиң, сендей кадрлар бизде жетишпей жатат. Бирок албетте бардыгы өз эркиң менен, сени мен эч качан кармап кала албайм. Ошентсе да сага акыркы тапшыра турган жумушум бар. Ушул жуманын аягына чейин ошол ишти жаап бүтүрүп коесуң да 4 тарабын кыбыла деп айтат.
Анда Битчум жетекчисине мага жаңы иш берип койсоңар мен аны бул жуманын аягына чейин кантип бүтүрмөк элем. Мындай болбойт да деп даттана баштаса, жетекчи ага бул өтө оңой жумуш экендигин айтып, бир адам өз үйүндө өз аялын атып өлтүрүптүр. Жана кылган нерсесин дагы мойнуна алган. Сен болгону бир аз изилдөө иштерин жүргүзүп, далилдерди ордуна коюп коюшуң керек. Эч кандай деле кыйынчылыгы жок деп айтса, Битчум макул болуп көп өтпөй эле Теддин сот отурумуна барат. Бирок ушул жерден бир аз өзгөрүүлөр башталып, Тед сотко бул иште мен күнөөлүү эмесмин. Мени жөн эле кыйнап күчкө салып мойнума алдырып коюшту деп айтат. Сот болсо Тедке жактоочу жалдаңыз деп айтып, бирок Тед эч кандай жактоочу жалдабаймын, өзүм эле коргономун деп туруп алат. Анда сот Тедке дагы бир жолу эскертип, эгер анын күнөөлөрү аныктала турган болсо, ал өлүм жазасына тартыла тургандыгын айтат. Тед болсо эч коркпостон бейгапар эле жактоочу жалдабайм деп койду. Ошентип алардын соту дал ушул жуманын аягында болуп өтмөкчү болуп, ал жактан чыккандан кийин Битчумдун артынан Роттун басып келгенин көрөбүз. Рот Битчумга сен жанагы Тед деген кишини оңой ойлобо, анын ишин тыкыр изилдеп далилдерди аныкта. Бул иш чындыгында сен ойлогондой жеңил эмес деп айтат. Битчум болсо көп нерсеге көңүл бура бербей эле, мындай иштердин далайын бүтүргөнбүз. Өз үйүндө өз аялын атып өлтүргөн адамга далил таба албай калмак белем. Сен өзүң аны барып кылмыш болгон жерден кармапсың. Демек ал бизден баары бир эч жака качып кутула албайт. Коркпой эле кой деп айтып кетип калат. Көп өтпөй Битчум жаңы орношо турган жумушунун жетекчиси Ники менен таанышып калат. Көрсө ал дагы Битчумдун ушуга чейинки ийгиликтүү иштерин көрүп өзүнө чакырып жатыптыр. Буюрса Битчумдун иши дагы да өркүндөп өсүп, кийинки жумадан тарта сонун боло баштамак. Бирок дал ушул жерден бир аз маселелер жарала баштап, детектив Джонс Битчумга телефон чалат да: "Биз Теддин тапанчасын текшерип чыктык. Бирок гилзалар анын тапанчасыныкына туура келбейт экен. Сыягы ал башка тапанча менен атса керек. Бирок ок атылган тапанчаны үйдүн ичинен такыр эле таба албай жатабыз" деп айтат. Анда Битчум ушул эле жетпей жатты эле деп, демек Тед аялын башка тапанча менен аткан. Андан соң аны үйдүн бир жерине жашырып койгон. Үйдүн болгон жерин кайра тинтип издеп чыккыла. Ал тапанча сөзсүз үйдүн ичинен эле чыгат. Эмне качып жок болуп кетчүдөй тапанчанын буттары бар беле деп коет. Бирок ошондой болуп жатса деле Битчум бул ишке өтө көп көңүл бурбай. Көпчүлүк убактысын жаңы жумушуна орношуу менен өткөрүп, анан да мурунку жумушун толук бүткөрбөй жатып эле Никиден жаңы тапшырмаларды ала баштайт. Кийинки күнү ал Тед менен сүйлөшүү үчүн келип, сүйлөшүп баштаганда эле Тед Битчумдун жашоосу жөнүндө бир топ нерселерди айтып, мындайча айтканда Битчумдун башын айландыра баштайт. Анда Битчум Тедке сөздү кыскарталы деп айтып, биз ушул жерден көрсө Теддин аялы өлбөй эле азырынча тирүү болуп комада жатканын билебиз. Бирок Тед Битчумга өтө ишеничтүү түрдө: "Силер мага эч кандай далил таба албайсыңар. Бул деген сөз мен жакында боштондукка чыгам деген сөз. Же эмне тапанчаны таптыңарбы?" деп сурайт. Битчум болсо ага тапанчаны азыр таба элекпиз деп айтып, Тед ага кошумчалап: "Сен менен жактоочум болбойсуңбу? Анткени мен сенин акыркы убактардагы иштериңди жакшы билемин. Эгер бул иште менден утулуп калсаң, анда сенин жаңы жумушка орношууң дагы аябай кыйын болот. Ушуга чейинки ийгиликтериңдин баардыгы дагы жер менен жексен болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен сага жакшы бир мүмкүнчүлүк берип жатам. Эгер менин жактоочум болсоң, утасың. Жанагы жаңы жумушуңа орношуп, андан ары карьераңды да улай бересиң. Жок, менин күнөөлөрүмдү далилдеп мени түрмөгө отургузам десең, анда өтө жаңылышасың. Кеч болуп кала электе менин тарабыма өтүп кет" деп айтса, Битчум ага кайдагы эле болбогон нерселериңди айта бербечи деп кетип калат. Эртеси сот процесси уланып, ар кандай күбөлөр келип маалымат бере башташып, Битчум баш болуп Теддин күнөөлүү экенине ар кандай далилдерди аныктаганга аракет кылып жатышат. Бирок Тед колуңардан эч нерсе келбейт деген сөйлө. Керек болсо алардын сүйлөгөн сөздөрүнө да маани бербей өзүнчө эле бир нерселерди кылып отура берет. Качан гана сөзгө күбө катары Рот келип сүйлөй баштаганда, Тед дагы эми гана сүйлөй баштады. Ал сотко детектив Роттун кээ бир сөздөрү жалган экендигин айтып, анткени бул адам менин аялым менен ойноштук кылып жүрүптүр. Бирөөнүн аялы менен ойноштук кылган эң жаман нерсе. Андай адамдан баарын күтсө болот. Демек мындай адамдын сөздөрүнө да ишенип болбойт деп айтат. Анда эки тараптан тең детектив Ротко суроолор бериле баштап, чыңалып чыккан Рот болсо эч нерсе дебестен эле атырылган бойдон Тедке жетип келет. Детектив Роттун мындай кылыгынан кийин аны залдан сүйрөп чыгып кетишип, ошол учурда Тед менен Битчумдун тиктешип калганын көрөбүз. Теддин көз карашы Битчумга: "Мен сага кече эле айтканмын. Кеч болуп кала электе менин тарабыма өтүп ал дегем. Эми өзүң өңгөр, бул иште сен баары бир утуласың" дегендей көз караш эле. Андан кийин сот Тед менен Битчумду жекеме жеке чакырып сүйлөшүп, детектив Роттун мындай кылыгы чындыкпы деп сурайт. Анда Тед: "Менде баардык далилдер бар. Эгер кааласаңар, Тед менин аялым менен ойноштук кылып жүргөн баардык видео сүрөттөр сакталган. Кыскасы, бул жерде менин күнөөлүү эмес экендигим ачык эле көрүнүп турат" деп айта баштаса, Битчум ага каршы чыгып: "Сен деген кылмыш болгон жерде өз күнөөңдү мойнуңа алыпсың го. Эми кайра минтип тескери сүйлөп жатасың" десе, Тед Битчумга: "Сен өзүң деле билесиң, мындай окуялар көп эле жерде болот.
дегенде күнөөнү мойнуна алып, андан соң сот отурумуна келгенде күнөөсүн мойнуна албай койгондор толтура. Мен дагы дал ошондой болдум. Анткени мен үйдүн ичинде аялым жана анын ойношу менен жалгыз эле болчумун. Эгер мен күнөөнү мойнума албай кое турган болсом, анда Рот балким мени ошол жерден эле өлтүрүп салмак деп айтат. Ошентип Тедке каршы бир да бир далил табылбай, сот Битчумга дагы бир аз убакыт берип, эгер бир да бир далил таба албасаң, анда биз Тедти боштондукка чыгарууга аргасызбыз деп айтат. Ошентип Битчум Тедтин үйүн үч көтөрүп тинтисе дагы баягы тапанчаны таба албай, андан башка дагы эч бир далил таба албай коет. Акыры жетекчиси Битчумга сен бизди уят кылдың деп айтып, Тед болсо боштондукка чыгып бүткүл жаңылыктарга чыгып жаткандыктан, мындай иштен кийин жетекчиси Битчумду дагы жумуштан кетиргенге аргасыз болот. Утулуп калган Битчум эми Ники берген жаңы жумуш ордуна дагы отурабы же отурбайбы белгисиз болуп турду. Ошентип жумушунан бошоп үйүнө келген Битчум кечке ойлонуп түндө такыр уктай албай, эртеси жетекчисинин бөлмөсүнө кирип барып кайрадан сүйлөшө баштайт. Ал жетекчисине менин жумушумду кайтарып бериңиз. Ооба, мен бул жумушка жакшы көңүл бурбай жатып утулуп калдым. Бирок мен эми өзүмдү жыйнап келдим. Мен бул ишти аягына чейин чыгарышым керек. Мен баардыгын дыкаттык менен изилдеп чыгам. Бул Тед деген адам чынында өтө коркунучтуу адам экен. Мындай адамдар өз жазасын алганга татыктуу деп айтып, жетекчиси болсо Битчумга сен ушул бойдон эле тынч эле кетип калсаң жакшы болмок. Эгер бул иште кайрадан утулуп уят боло турган болсоң, анда сен бул жумуштан эле эмес, кийинки жаңы орношо турган жумушуңан да кур каласың. Утулуп кала турган болсоң, бүт баардыгынан куржалак калып эле отуруп каласың деп айтып, сен ушундай тобокелчиликке барам десең гана мен сага жумушуңду кайтарып берем деп айтат. Битчум макулдугун берип кайра өз жумушуна чыгып, дароо эле детектив Ротко барып сүйлөшө баштайт. Бул кезде Рот жаңылыктарга да чыгып кетип уят болгондуктан, анын аялы дагы балдарын алып кетип калыптыр. Анда Битчум Роттон сен анын күйөөсү Тед экенин билдиң беле деп сурай баштап, Рот болсо Битчумга мен анын күйөөсү Тед экенин такыр эле билген эмесмин. Биз болгону бири-бирибизди сүйүп калганбыз. Ал мага күйөөсүн айтканда көргөзгөн да эмес. Болгону мени менен убакыт өткөрүп эле кетип калчу деп айтып берет. Анда Битчум Тедтин үйүн дагы бир жолу тинтип чыгып, бирок дагы эле эч нерсе таба албай, Рот кечинде ага кайтып келет да өзүнүн сөзүн баштайт. Ал Битчумга мен туура келген тапанчаны жана гильзаларды алып келдим. Биз ушул тапанчаны алмаштырып коелу дагы эле далилдерди таптык деп далилдеп берели. Антпесек башка арга жок калды десе, Битчум ага болбой Тедтин күнөөлүү экендигин далилдөө үчүн кайра биз өзүбүз мыйзам бузуучулукка бармак белек деп болбой коет. Бирок башка кандай далил табаарын билбей башы каткан Битчум уйкусу да качып комада жаткан Тедтин аялынын жанына барат. Албетте аялдын дагы жакында ойгонуу ыктымалдыгы өтө эле аз болчу. Эртең менен ал өзүнүн жардамчы кызматкери менен сүйлөшүп, мен азыр сот отурумуна кирем, сен сыртта отуруп тур. Мен качан сага телефон чалганда сен залга кирип келесиң да, менин кулагыма тапанчаны таптык деп шыбырайсың. Ошону менен иш бүтөт деп айтат. Ошентип сот отурумунда Тедтин акыркы иши каралып, мыйзамды өтө катуу билген Тед боштондукка чыкканы аз келгенсип, эми мага компенсация төлөп бергиле деп баштайт. Ошондо сот Битчумдан сиз далил таптыңызбы деп сурап, Битчум болсо телефонун колуна алып жардамчысына чалмакчы болуп бир топко ойлонуп туруп, акырында мыйзам бузууга бара албай менде эч кандай далилдер жок деп айтат. Сот аяктап Тед таптакыр эле боштондукка чыгып, Битчум болсо кайрадан утулуп баардыгынан куржалак калдым деп эле отуруп калат. Дал ошол учурда тапанчанын атылган үнү угулуп, Битчум сыртка чыгып жетип барса, Рот өзүн атып алган болот. Ошентип терең ойлорго баткан Битчум Тедтин аялы ойгонуп калар бекен деген үмүт менен анын жанында болуп жатты. Таң эрте ал жерге келген Тед Битчумга бир канча сөздөрдү айтып, болду эми утулганыңды мойнуңа алып кете бер. Менин аялым ойгонсо да сага эч кандай жардам бере албайт. Анткени аялымды тирүү кармап жаткан аппаратка мен төлөп берип жатам. Убакыт өтүп аппаратка акча төлөбөй койсом, анын да күнү бүтөт деп айтат. Мындай сөздөрдү уккан Битчум дароо эле Никиге жетип барып, сенин мага чоң жардамың керек болуп жатат. Тед эми тирүү калган аялың кайрадан өлтүргөнү жатат деп айтып берет. Анда Ники дагы жардам берүүдөн баш тартып, мен сага бул ишке аралашпай эле кой деп айткамын. Болду эми баары бүттү деп жаңы жумуш берүүдөн да баш тартат. Ошентсе да ар кайсы тааныштарына чуркап иш кагаздарын бүтүрүп жатып, Тедтин аялын дагы 2 жума бою аппараттан үзбөй туруу үчүн иш кагазды дайындап ооруканага жетип келген кезде, Тед ушундай болоорун билип эртелетип эле аппаратты өчүрттүрүп салыптыр. Эми чындыгында эле баардыгы бүтүп калды окшойт. Баардык жумуштарында таштап эч нерсе кылбай эле жаткан Битчум басса турса эле жанагы иш такыр ойлорунан кетпей коет. Күндөр өтүп ойлонуп жүрүп акыры бир нерсени тапканбы айтор. Бир күнү Тедтин үйүнө тапанчасын кармап эле кирип келип калат. Ал Тедке сенин кандай амалкөйлүк куулук кылганыңды мен эми гана түшүндүм. Көрсө сен ошол күнү аялыңдын артынан акмалап аңдып барганда, үйдүн ичине кирип өзүңдүн тапанчаңды Роттун тапанчасына алмаштырып койгонсуң. Анткени экөөңдүн тапанчаларың оп-окшош болчу. Качан Рот полициялар менен бирге үйгө келип, ичкериге кирип тапанчасын таштап болгон көңүлү аялга бурулуп жаткан кезде, сен тапанчаны кайрадан алмаштырып койгонсуң. Ошентип кармалып берип күнөөңдү мойнуңа алгандай болгонуң менен
Рот өз тапанчасын кайрадан өзү алып кетип, сенин тапанчаң болсо атылбаган таза бойдон экспертизага кеткен. Бирок чынын айтсам бул сен тараптан өтө эле акылдуулук болуптур деп айтат. Бирок сен өзүңдү ушунчалык акылдуу эсептегениң менен болбой эле бир жерден ката кетирип алыпсың. Сенин аялың комада жаткан кезде биз анын башындагы окту ала албай жатканбыз. Эми ал өлүп калды. Биз анын башындагы окту алсак болот. Андан тышкары сен аялыңдын артынан акмалап мейманканага барган видеоң түшүп калган. Ушунчалык акылдуу болуп келип ушул жерден бир аз акылсыздыгыңды көрсөтүп коюп турсуң деп айтып. Муну уккан Тед болсо Битчумга жооп бере баштайт. Ооба, мен өз аялымды атып өлтүргөм. Бүт баардыгын мойнума аламын. Эми сенде октагы, тапанчадагы видео дагы бар экен. Бирок мен мыйзамды жакшы билген адам катары айтып коеюн. Адамга бир күнөө таксаң, аны ошол күнөө боюнча бир эле жолу соттосоң болот. Сот болсо бүтүп калган. Эми бул күнөөнү тагып мени кайрадан соттой албайсың деп айтат. Ошондуктан демиңди басып жата бер. Канча аракетиңди кылсаң да мени баары бир ута албайсың деп айтса, Битчум Тедке: "Жок, сен жаңылышасың. Аялыңды атып өлтүргөн менен аппаратты өчүрттүрүп өлтүргөн эки башка нерсе. Сенин аялың тирүү болчу, бирок сен аппаратты өчүрттүрүп аны атайын өлтүрттүң. Демек мен сага жаңы күнөө тагам. Жаңы күнөөлөр, жаңы далилдер жана жаңы сот болот" деп айтып жылмайып, тасманын аягында экөө сот отурумунда кайрадан отурганын көрөбүз. Сыягы бул жолу Битчум Тедке бардык далилдерди келтирип берип, акыры соттон жеңип өз көздөгөнүнө жеткени калды окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.